Максат мырза, жеңишиңиздер кут болсун. Рахмат. Сизде дагы кыйла толкундоолор болуп турганы көрүнүп турат. Ооба, бүгүн аябай толкундоолор болду. Особенно 3-чү таймда толкундоолор болуп кетти аябай эле. Чыңалуу менен өттү. Чыңалуу менен өттү. Жакшы. Кудай буйрса, жеңиш биз тарапка болуптур. Жеңип алдык. Намыс командасынын түптөлүшүнөн бери жүрөсүз ушул командада. Андан бери кыйла учурлар өттү. Кыйынчылык менен топтогон учуруңузду билебиз. Намыс командасы 2022 жылы түптөлгөн. Бул баягы райондун 5 командасы болчу. Ошонун күчтүү болуп бияка ойноп жүргөн Соңкөл командасынын баягы эмеси 6 баласы келип, Намыс командасын түптөгөнбүз. Ал жерде баягы райондордун Соңкөл, Ак Барс да ушундай райондордун атталышы бар эле. Анан общий курама команда кылып, Нарын областынан ошо Намыс командасын 2022 жылы түптөп чыкканбыз. Келип эле ошол февралда түптөп эле, мартта ушул жерге келип оюн өткөрүп, именно ушул жаштык командасынан, азыркы Шахтер командасынан 3-0 менен утуп аткан кезде тилекке каршы утулуп калганбыз. Ошондон бери Кудайга шүгүр такшы алып атабыз. Балдар үйрөнүп калды. Контрактта балдар келип атышты. Ушундай болуп туруп мына канча утулуп ызасын тарттык, уттук. Былтыр Кудай буйрса мына биринчи лигада чемпион болуп, жогорку лигага өткөнбүз. Быйыл оюнду көрсөттүк, 3 оюн өттү. Бүгүн Кудай жалгап 3-чү орунга түшүп келдик. Анан баягы ошо Намыс командасынан бери баштап жүргөн менин жанымда инелерим да бар. Алар да колдоо көрсөтүп жүрөт. Ошондой эле Толкунбек, Урмат, Азамат, Руслан, дагы Амангелди, баарын баягы аттарын атайбай калсам, бири калып калат. Ошон үчүн артында инелеримдин дагы эмгеги менен, жардамы менен баарыбыз чогулуп ушу жеңишке келип атабыз. Баягы мурункуга салыштырмалуу азыр Намыс командасынын кадимкидей орду бар болуп калганы сизге да байкалып жатса керек. Ооба, туура. Эми Намыс командасы международный чемпионат болгондо биз деген ошондо Өзбекстанга катышып, ошол жерде оюн өткөргөнбүз. Казакстанда балдар жазып атышат. Негизи Намыс командасынын күйөрмандары көп экен да, могу оюнда ишенип баштадым да. Өзбекстандан ошо балдар бизге эметип атышат, күйөрмандык кылып. Ушул баар Кыргызстандагы, Булуң бурчундагы Талас болобу, Ош болобу, Баткен болобу, Чүй, Ысык көл, Нарын бөлүнбөй ушу Намыс командасына күйөрмандык көп кылып атканда мен бүгүн кечээ баа бердим да. Ошо күйөрмандарга ушу чоң рахмат. Намыс командасынын атынан, менин атыман чоң рахмат. Кудай буйрса дагы такшы алып, эмкиде дагы жакшы бир оюндарды көрсөтөбүз деген ишеничтемин. Ийгилик каалайбыз, Максат мырза. Рахмат. Бул турнирде негизинен Намыс командасы өтө кызыктуу, курч оюндарды тартуулап берди күйөрмандарга. Кийинки жылы сиздерди дагы да ушундай күчтүү, биримдиктүү команда катары күтөбүз. Рахмат, айтканыңар келсин.